Канча тилде эркин сүйлөй аласыз? Азыркы учурда 6 тилде эркин сүйлөйм. Кыргыз айымдары турмушка чыкканда алар эч качан тилин бербейт, каада салтын бербейт, анан ашканасын бербейт. Биз ошо жолдошу менен чечим кылдык, эки мамлекетте жашайлы деп. Азыр Бельгия, анан Кыргызстанда жашап аткан учурубуз. Биз эмес, мектеп эмес, балдарыбызды азыр дүйнө тарбиялап атпайбы? Алардын колунда телефон бар, гаджеттер бар. Алар укмуш нерселерди көрүп атат. Анан баягы ручка менен дептерди кармап жазгысы келеби? Кыргызстанга мекенге кайтып келгениңиздин бирден бир себеби ошол билим берүү тармагы эмеспи? Мени машыктыруу боюнча 8 жылдан бери академия ачып, балдардын мени машыктырып келем. Супер брейн деп кой, супер мозг. Мени машыктыргандан кийин эмне гана үйрөнбөңүз, баардыгы жеңил, анан тез болуп калат да. Балдардан мен көрөм да, өтө кыйын, биз кыла албаган нерселерди алар мүмкүн бир күндө кылып коет. Биз кайдан билебиз? Ийгиликтин фундаменти да, позитив. Ийгиликтүү болом десең, позитивде болуу керек. Болду. Канча убакыттын ичинде мен машыктырганды үйрөнө алам? Бельгиянын парламентинин левый, сол жак партиясы деп коет го. Сол партиясындагы Федерация социального сервиса да ошол жерде координатор, программист болуп кызмат кылдым. Мындай кесиптерди аркалап аткан чет өлкөдөгү биздин айымдар биздин сыймыгыбыз.